Ассаламу алейкум туғандар. Азыр дүние жүзі бардығы карлик, полукарлик көчөттөргө өткөн. Біз дағы ошол карлик, полукарлик көчөт отургузушубуз керек. Карлик көчөттүн мурдагы классикалык бактардан айырмасы эмнеде? Анын боюнда эле башка параметрлери бардыгы окшош эле. Анан мына ушул бизге келип аткан карлик, полукарлик көчөттөрдүн мөмөлөрүн дүние жүзү аябай жакшы тааныйт. Мисалы үчүн алма отургуза турган болсок, Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Early Geneva, Gala Mas, Super Chief, Pink Lady, Giramini деген алмаларды отургузсак аябай жакшы кетет. Эгерде слива отургуза турган болсок, Angelino, Stanley, анан Венгерика деген сливалар бар. Анан Лето деген ушу жайындасы, ушу майда, июнда буша турган сортторго басым жасашыбыз керек. Мына түндүк тараптагылар. Анан кийин мына жерлерибизден эң көп жерлерди эмне кылыш керек экен? Биз бадам, мисте, жаңгак отургузушубуз керек. Мына ушул иштерди аткара турган болсок, эртеге экспорт кылууга бизге жеңил болот. Кыргызстан өзүн алма менен 50% да камсыз кыла албайт, билесиздер. Жүзүм менен 3% да камсыз кыла албайбыз. Biz özümüzdü hurma menen даже 1% камсыз кыла албайбыз. Biz özümüzdü бадам, мистелер менен камсыз кыла албайбыз. Бизге мына өзүбүздүн жаңгагыбыз дагы жетпейт да керек болсо. Мына канча жылдан бери жаңгак жебеген адамдар жүрөт. Канча жылдан бери такыр эле өмүрүндө мына алча жебеген, ушул черешне жебеген балдар бар экен да. Мына ошон үчүн туугандар бардыгыбыз мына бош жаткан жерлерибизди иштете турган мезгил келди. Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жери бар. Бардыгын биз отургузушубуз керек. Туугандар, подписка кылганды унутпаңыздар. Жакшы маалыматтарды ушул бак боюнча суроолорду берсеңиздер, ошолорго жооп алып турасыздар ушул каналдан. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм туугандар.